Борбордук мечитке эл көп топтолору эске алынып, бир нече талаптар коюлган. Ар бир жаранда бет кап болушу керек жана жай намазын ала келүүгө тийиш. Мечитте адамдардын ортосунда 1,5 метр аралык сактоо, үйдөн даарат менен келүү сунушталган. Курман айт намаз окуу менен башталат. Бишкекте таң эрте борбордук мечитке эл батпай сыртына чейин намазга тургандар болду. Намаздын алдында муфтияттын өкүлдөрү Курман айттын мааниси тууралуу баян кылды. Айт майрамынын урматына келгендерге каалоо тилек айткандар болду. Министрлер кабинетинин төрагасы кыргыз журтун президенттин атынан куттуктап, ынтымак менен биримдик каалады. Ушундай бир алтындай элибиз бар, ушундай бир Кудай берген жерибиз бар, сууларыбыз бар, ушундай бир берекелүү жерде жашайбыз. Мен ушу баарыңыздарды дагы бир жолу ушундай бир сыноолор болуп турган убакта, бир аз кымбатчылык болуп турган убакта, кургакчылык болуп турган убакта сабырдуулукка чакырамын. Эгерде биз баарыбыз жаратканга жалбарып, сабыр кылсак, азыр эле мына Азирети муфтийибиз айткандай, шүгүр кылсак, мен ойлоймун, биздин мамлекетибиздин келечеги абдан кенен. Ушул курман айтыбыздан кийин курманды кылабыз, Кудайдан тиленебиз. Ошо өлкөбүз, биздин бир туугандарыбыз ушундай жаман оордан чыгып кетелик деп, мындан кийинки майрамдарыбызды баарыбыз чогулуп алып туруп, бири-бирибизден маска таганбай, айт намаздан кийин күнүгө көрүшкөн күндөрү кучакташып, кол кармашып өшө турган заманга Кудай таалам алып келсин деп тилейбиз. Айт намазга катышууга келген Түркиянын Кыргызстандагы элчиси боордош кыргыз элине өсүп өнүгүү каалады. Сиздерге түрк боордошторунуздун атынан чоң салам айтам. Баарыңыздарды улуу Курбан айт майрамы менен чын жүрөктөн куттайм. Баарыңыздарга ден соолук, тынчтык, амандык жана ынтымак каалайм. Айтыңыздар маарек болсун. Аллаху акбар. Иш-чара жыйынтыкталган соң көпчүлүк көп убакытка кармалбай кетүүгө шашылды. Муфтият тарабынан пандемия шартында өтүп жаткан майрамда санитардык эрежелерди сактоо алдын ала эскертилген. Жерлердин бардыгына мына биздин мечит кызматкерлери бар. Бардыгына тапшырма жазадык. Бардыгы Кудайым буйрса, ушундай шартта бардыгында тартип сакталып атат. Тартиптерибизди билгизе берип, элибизде көнүп калды. Анын үстүнө эл дагы азыр билесиздер, мурункудай болбой, ооруп чыгышып, бардыгы коркуу менен мамиле кылып калган. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, элдер чогулбай, дароо мына намаз бүткөнүнө 1-2 мүнөт болуп атат. Эл дээрлик тарап баратат. Бардык жөрөлгө аяктагандан кийин миңдеген жаран Курман айт майрамын белгилөө үчүн тарашты. Бул күнү кудурети жеткен адамдар курмандык чалышат. Мусулмандар айтта бири-бирин куттукташып, зыярат кылышат. Барган жерлеринен даам татып, шариятка шайкеш маанайда салтанат өткөрүшөт. Кичине кыйынчылык болуп турат, эми азыр Орусурко деп. Эми ушул Орусуркодон элибиз аман эсен чыгып кетсин, элибизге чың ден соолук, узун узак өмүр берсин Алла таалам. Жакшынакай маанайда жүрүп, ошо балдар менен парк-сарктарга барып, кичине өзүбүздүн жүргөн жерибизде Алла таалама шүгүр келтирип, ушундай бир жакшы маанайда өткөрөбүз. Азыр үйгө барабыз буйрса, үйгө барып Куран окуп, чай ичип, андан кийин тууган уруктарга, тиешелүү жерлерге кыдырып деген ниет бар. Айт намазы сонун болду, жакшы окудук. Ошол Алла таала кылган күнөөлөрүбүздү кечирсин. Бүгүн айттайбыз элдерди, Курман айт бүгүн. Ар бир үй-бүлөлөргө айттап, Куран окуп, ата-бабаларыбызга өтүп кеткендерибизге дуа кылабыз. Бүгүн элдин маанайы өтө жакшы, өтө жакшы болду. Мурдакылардан да жакшы, мурдакылар жакшы болчу, дагын да жакшы болду да. Элдин маанайы өтө жакшы. Кыргызстанда калктын 80%дан көбү мусулмандар. Мусулман баласында саналуу гана майрам белгиленет. Алардын негизгилери орозо айт менен Курман айт жана бул күндөр калгандарынан айырмаланып, мусулмандар үчүн ыйык болуп саналат. Анткени мусулманмын деп эсептеген жарандар майрамга чейин тазаланып, сыйынып, ар кандай муктаж адамдарга кайрымдуулук кылуу парызын аткарат. Ал эми айт деген сөз араб тилинде, майрам деген маанини туюндурат. Уланбек Тыйканбаев, Тимур Сыдыгалиев, Ала Тоо 24.